Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Турсунбек Акун, Борбор Азиядагы Адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Мына жыл бүтүп баратат. Адам укуктары боюнча кандай жыйынтык чыгарсак болот? Кыргызстан мурдагы аябай бийик болбосо дагы Борбор Азиянын ичинде бийигирээк турчу эле азыр жаман болуп кетти. Эми сиз менен биз ошо 90-жылдан бери дагы айтууга туура келет. Ошо адам укуктары, сөз эркиндиги, айрыкча демократиялык кыймылды түзгөн боюнча көп жолду басып өттүк. Баягы назарий демократия дегенде ушундай бир ошо демократиянын башатында турдук. Анан ошол кезде биз ошо Борбордук Азиядагы Кыргызстан, Борбордук Азияда демократиянын аралчасы дегенди атка кондук. Анан ошо акайыптын убагында Кыргызстан бул адам укугун урматтаган өлкө деген дагы атка ээ болдук. Эми анын деле канча сындаса дагы ошол аттын деле негизи бар болчу, анткени биз Борбордук Азияда мамлекеттердин ичинен алдыда болуп келдик. Мына акыркы эле 2 ай мурун 23 октябрга чейин биз ушул Борбордук Азиядагы эң лидер мамлекет, адам укугу боюнча эң лидер мамлекеттердин катарында келгенбиз да. Анан азыр тилекке каршы мына бул мен ушул Ташкентке барам, Алматыга барам, Душанбеге барам. Ошо Борбордук Азияда конгрессин сиз айткандай координатор катары бүт ошол иштерин координировать этип, укук коргоочуларды баарын кыдырып турам да. Анан ошо бизге суктанып келишкен. Өзбектер, казактар, ой силер адам укугу, демократиянын алдыга кеттиңер, азаматсыңар силер деп ушинтип келген да. Анан тилекке каршы 2 айдан бери мына биздин жанагы Кемпироват боюнча массалык камалуулардан кийин мына жана жапырт эметилип атат, соттолуп антиминтип, мына азыр кайрадан дагы ошо баш коргоочу арасы өзгөрүлбөй кайра эле калып калды аркы жылга чейин. Мына ушулардан кийин азыр коркутуулар болуп атат, үркүтүүлөр, мына ушулардан кийин азыр биз ошол эле Борбордук Азия мамлекеттерине кирген мамлекеттерге кайрадан эле теңелген сыяктуу болуп калдык да. Кайрадан артка келип, жакындап эле ошолордун катарына кадимкидей баягы татынакай томпоюп эле туруп калгандай болуп калдык. Бул өзү эми трагедия дебесем дагы бул өтө чоң. Дүйнөлүк коомчулук бизди азыр адам укуктары боюнча эл аралык уюмдар, Human Rights Watch, Freedom House жана Amnesty International жана башка адам укуктары боюнча дүйнөлүк уюмдардын баардыгы азыр Кыргызстанда адам укугунда массалык жапырт бузулуулар болуп атат деп сындай баштады. Муну мурда эч качан сындаган эмес. Мурда Өзбекстанды, Казакстанды, Түркменистанды, Тажикстанды сындап келишкен. Азыр уже биз Кыргызстанга уже аларды көп сындабай, бизди сындай баштады. Бул өзү жакшы эмес да. Ошон үчүн биз азыркы бийликке кайрылып, президентке, мамлекеттик бийликтин башында турган башка бийликтин командасына кайрылып, биз ошо демократияны куралы деп канча жылдан бери жүрүп, укуктук демократиялык коомду курганбыз. Сөз эркиндиги деп күрөштүк, камалдык, сабалдык, канча заттар тартып, мына ушундай Борбордук Азиядагы аралча деген атты орноткон элек да. Анан эми тез 1-2 ай 3 айдын ичинде эле ушундай бүт жаманатты сүзгө калып, ушундай системадан ажырап, ушундай баягы жакшы жеткен аттан ажырап, анан бир жаманатка туш келип калганыбыз биз чыдай турган иш эмес да. Ошон үчүн мен жетекчиликке кайрылам. Мындай жолдон тартыш керек. Бул жакшы жол эмес. Кыргызстан байлыгы жок, экономикасы начар болсо дагы, нефти жок, газ жок өлкө болгону менен адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан алдыда келатканбыз. Ошо алдыда болушубуз керек. Бирок тилекке каршы бул жолдон тартышыбыз керек да. Мен баягы укук коргоочу катары эскертет элем. Бийликтин жетекчилерине, укук коргогондарына кайрылып ушу эскертет элем да. Бул артка кетип атабыз. Аны ачык айтыш керек. Өтө артка кетип атабыз да. Бул жол биз үчүн жол эмес. Бул кыргыздын генофонуна туура келген жол эмес. Кыргызды коркутуп, үркүтүп, анан камап, сабап, же болбосо соттоп коркута албайт да. Кыргызстандын эмеси феномени же болбосо мындай эмеси менталитети буга жол бербейт. Кыргыздар андай эле эмес да. Бул өзү жакшы жол эмес. Келечеги жок жолда. Көп эле уюмдар кайрылып атат. Кат жазып атышат. Эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы адам укуктарын коргогон уюмдар. Сиз өзүңүз канча жолу кимдерге кайрылдыңар? Мындай койгулачы, бул эмне болуп атат дегендей кылып. Эми өзүңүз билесиз, биз ушу 9 декабрда адам укуктарынын эл аралык күнү 10 декабрга карата 9 декабрда бир тегерек сто өткөрдүк. Аны баардык журналисттер барып катыштыңыздар. Ал жерде саясатчылар келди, башкалар келди. Ага чейин да кат жаздык. Ошол тегерек стонун жыйынтыгы менен дагы президентке кат жаздык, Жогорку Кеңештин төрагасына кат жаздык. Биздин жетекчиликтин баарын, укук коргогондордун баарына, жогорку сотко, башкы прокурорго мына кечээ барып келдик. Атайын жолу айтып келдик.
биздин мамлекет башчыларынын баардыгын кайрылып атабыз. Бул жол жакшы эмес. Жана жапырт камалгандарды укук коргоорунан кайрып чыгарып койгула. Булар деген бирдеме болуп кетсе эмне болот? Баягы жаман айтпай жакшы жок дейт. Мына буга чейин жанагы Марат Казакбаев өлүп кетти. Асанбаев деген жанагы банктагы жетекчиси бир кызматкери да өлүп кетти. Экөө түрмөдөн өлдү. Анан эми мына өзүңүз билесиз, баягы Аксы окуясынын алдында 22 күндө ачкачылыктан укук коргоочу Шерал Назаркулов каза болгон, билесиз. Ошол каза болгондон кийин ошо Аскар Акаевдин ошол кездеги президенттин аброю аябай кетти да. Ошол Шерал Назаркуловдун өлүмү, анан Шералдын өлүмүнөн кийинки экиге бөлсө болот да. Акаевдин авторитети ошол Аксы окуясына чейин жакшы, жаман эмес болчу. Кандайдыр бир деңгээлде сакталып турган да. Анан айрыкча Аксы окуясы болду. Анан Шерал Назаркулов каза болуп ачкачылыктан. Ошондон кийин анан аябай кадыр бар кылдый түштү да. Анан акыры качып жоголду. Мына азыр да ошого чукулдап келатабыз. Мына чындыкты айтайын, бул аябай мен айтпай турган нерсе, бул кайгылуу нерсе. Бирок азыркы окуянын өнүгүшү ошондой бир трагедиялуу нерсеге жакындап баратабыз да. Баягы эмне деп коет, пропасть деп коет орустар. Ошо бир жардын кырына түптүс эле баратабыз да. Аякта жар бар, аска бар, учсак өлөбүз деген ойлобой атабыз да. Айрыкча жетекчилик. Жана кармалгандардын жарымынан көбү ачкачылык жарыялаган, 2 аптадан ашып баратат. Убактысы 15 күн болду. 15 күн. Шералы 22 күнү каза болду деп атасыз, Мен эсимде баягы Маргарет Тэтчердин учурунда бир топ шахтер ачкачылык жарыялаган, түрмөдө отурган жанагы Түндүк Ирландиялык шахтерлор. 41-42 күндөрү ачкачылыктан алар биринин артынан бири өлө баштаган. Азыр мына кээ бир ачкачылык кармагандар токтотуптур, айтып атышат, токтото баштады деп. Мүмкүн мындан ары да токтойт. Ушул ыкма өзү канчалык демократиялык жана бул кимге карата болуш керек? Аны түшүнгөн адамга карата жазаш керек да. Эгерде эч нерсени укпайм, эч нерсе кылбайм дегенде пайдасы барбы жокпу ачкачылыктын? Эми негизи ачкачылык, мына мен дагы көп жолу ачкачылык кармаган адамдардан бирмин да. Мен дагы бир жолу 19 күн ачкачылык жарыяладым. Баягы Батукаевдин иши боюнча. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ачкачылык жакшы эмес. Бул деген өзүңдүн өмүрүңө кол салгандык да. Ушу бул жакшы жол. Бирок ошол ачкачылык кармай турган адам, баягы орусча айтканда нет хорошей жизни дегенде бир ошо атайын өзүнүн өмүрүнө жөн эле кол салбайт да адам. Ошону ошого жеткирет да. Намысына тиет, адамдык аброюн тепселейт, кадыр баркына шек келтирет. Мына ушул ачкачылык кармаган кыздарыбыз, жигиттер, саясатчылар буларды дагы бир алардын үнү угулбай атат да. Бийлик үнү угулбай, аброю, кадыр баркы, ар намысы тебеленип аткандыктан, башка аргасы жок калгандыктан гана чыгып атат да. Муну эң биринчи бийлик, биздин бийлик, мамлекет башчысы, адам укугу боюнча, конституция боюнча гарант болгон мамлекет башчысы, урматтуу Садыр Нуркулбаев баштаган бийлик угуш керек. Анан укук коргогондары, тиешелүү сот органдары бул боюнча дагы өзлөрүнүн алардын да жүрөгү бар да, алар да бир адам да. Боор оруп дегенде бул маселе боюнча ошолор биринчи реакция кылыш керек. Тилекке каршы уланбай мына кечээ кайрадан шаардык сотто баардыгын башкаруу жарасын ошол бойдон калтырып койду. Мына азыр эме эс учунан таанып кечээ Орозайым Нарматова деген кызыбыз жыгылды. Ошонусуна карабай барып туруп кайра түрмөгө алып барып койду да. Ошол жактан эми азыр эс алдыбы, эс албадыбы, абалы кандай, ал боюнча токтотту деп атышат. Ал боюнча чыгып атат деп маалымат чыгып атат, бирок аны көзүбүз менен көргөн жокпуз. Мен ойлойм, эми ушул башкасын айтпаганда да ошо Орозайым Нарматовага бир минутка токтолоюп, бул кыз өзү пикирин билдирип атат да. Мен аны колдойм дегенден алыспын, балким ашыкча сүйлөп ийген жактары бар. Туура эмес баягы терминдерди колдонушу мүмкүн. Бирок деген бизде сөз эркиндиги деген демократияны тандап алганбыз да. Ар ким өзүнүн пикирин айтканга акы бар. Анан ал өзүнүн пикирин айтты, ошентип жүрүп элге таанылды. Анан депутат болду. Депутат болгондо аз келгенсе анан өчө чыгат, депутаттык мандаттан ажыратык. Анан ал кетип кайра Москвада өзүнүн оокатын кылып жүрдү эле, аяктан да пикирин айтса, аяктан алып келди күч менен. Эми мен ойлойм, эми жаштарды биз кайра эметтин ордуна артынан куугунтуктап алдык да, кысты. Мен эле бул жакшылык эмес да. Кийген мамлекет бир кыздын артынан куугунтуктап алган сыяктуу болсо, бул өзү жакшы эмес. Мен ойлойм, бул жакшылык алып келбейт. Анан биз деген сындаган өлкө сындаса, биз ошол сынга чыдайлы деп анан эметтик да, ошол демократияны куйдук. Демократия мына Американын президентин, башка президент, Европанын президенттери эмне гана сындап атат. Чыдап атат да.
Башка жол жок да. Демократиядан башка жол дүйнөдө эч ким ойлоп таппаптыр да. Башка башкаруу, эң жакшы башкаруу канча кыйын болсо дагы, жаман болсо дагы демократия экенин туурабы? Башка жол жок. Башка жол диктатура, авторитаризм, камоо, соттоо. Ал жол көрбөдүк. Ирак, Ливия эмне болгонун, туурабы? Эмне менен бүткөнүн көрдүк да. Иранда азыр эмне болот? Иран эмне болуп атат мына? Эмне болот Иран? Эме булар жакшы, Иранда жакшы бүтпөйт. Бул жолдун баардыгы пропасть да. Бул жол дүйнөлүк. Сиз менен биз мына жолугушуунун алдында сүйлөшүп аттык. Канчалаган өлкөлөр азыр талкаланды, туурабы? Ошол диктатура 40 жыл, 50 жыл башкарган тираннын баары талкаланды. А бул жол келечеги жакшы менен бүтпөйт. Кам менен, трагедия менен, адамдардын өлүмү менен аяктай турган жол да. Ушул жолду тандайлыбы? Ушул жол үчүн күрөштүк бул. Кичине токтотуш керек го бул. Мына тең деңгээлде болгондо бирөөнүн намысына бирөө тийип же бирөөгө алып анда соттошсо болот же эрегишсе болот. А бирок деңгээли такыр башка жерде болуп атканда, мына өйдө жактагы аябай бийлик колунда бардык мүмкүн болгон бийлик колунда турганда, анан башка бири сындап койсо, ошого ошол күчүнүн баарын колдонуп атат да. Тең эмес да деңгэл. Ошон үчүн бийликтегилер жанагы сиз айткандай чыдамдуу болуш керек да. Ошон үчүн бийлик да. Мен эми бийликте мен азыр президентти же анын айланасындагылар түз эле күнөөлөгөндөн алыспын. Нарым мырза, мен айтайын дегеним, мына өткөндө дагы айттым, азыр дагы айтылайын. Ошол укук коргогондор, сот, прокуратура, айрыкча МВДнын да тергөөчүлөр, МВДнын кызматкерлери баягы райондо, облустта, мына ушулардын баардыгы ушул Акаевден баштап, мына ушул азыркы бийликке чейин кызмат кылып келишат да. Алар эчтеке болгон жок. Только ана өзлөрүнүн чөнтөгү кампайды, турмуштары жакшырды, курсагы ток, кыйналган жок, кызматтан түшкөн жок. Канча кылмыш кылып атышат өзлөрү. Анан канчалардын тагдырын сындырды, канчаларды камады. Мына азыр башканы эле айтпайлы эми, ушул жанагы эле тиги Кубан Ажемилдин мына тагдыры сынып 2 жылдан ашуун жатат мисалы. Мына ушуга окшогондордун эми канчалык азыр мына массалык камоолор боюнча канчалаган жигиттерибиз жатат. Канча адамдар негизсиз камалып атат. Ошол эле саясий жактан камалгандар, Акаевдин убагында, Бакиевдин, Атамбаевдин убагында, башканын убагында канча саясатчы камалган. Бирок алардын баары кийин акталып чыкты. Революция акталып, бирок ал укук коргогондор, сот прокурорлордун баардыгы эч бирөө да жазалган жок. Ошол бойдон азыр да иштеп атат. Мына ошолордун колу менен азыр мына бул азыркы жапырт камалгандар ошолордун колу менен камалып атат. Азыр эми жаман айтпай жакшы жок, бир 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийин бул бийлик кетсе, тиги бийликке деле келечекте бийликке деле ушулар кызмат кыла берсе, анда Кыргызстандын келечеги эмне болот? Анда биз эчтеке, ошон үчүн биздин элдер кетип атат да. Мына миграциядан, Кыргызстанда келечек жок турбайбы? Кыргызстанда жашоого мүмкүн эмес турбайбы? Коррупция өнүккөн турбайбы? Анда баягы укук коргогондор эле тейлеп, камап, каалаган эметет деп турган элдер эки жакка кетип атат да. Башка өлкөдөн жумуш иштеп, келечек жок деп, ушу биз ушуга алып барышыбыз керекпи? Жаңы бийлик келгенден кийин мына элдин баары түндүк түштүгүнө карабай шайлагандан кийин президентибиз деп. Жаңы бийлик жаңыча иштеп, жанагылардын баарын наказание кылып, алардын баарын конкурстан өткөрбөй, же болбосо жаңы адамдарды алып келип, системаны уруштуруп, сотто реформа кылып, укук коргогондордун тапнака реформа кылып, мурдагы булгангандардын баарын кетирип, тазаларын алып келип, бир жаңыча мындай анын үчүн НПОлорду катыштырып, граждандык коомду катыштырып, саясий партияны катыштырып, жеңишип бир иш кылбайлы, улуттук диалог кылып. Ошондо эч ким каршы чыкпайт болчу. Эч ким каршы чыга албайт эле. Мына ошол эле бир кемпир абад боюнча эгерде жана демаркация мына эми башталды, делимитация боюнча комиссия болбоду. Ошол жалгыз эле ал жерде тиги Камчы Кыдыршаевич болду, мындай белгилүүлөрдөн. Ошол комиссиянын катарына Азимбек Бекназаровду, Исмаил Сакышты, Мамбет Жунус Абыловду азыр камалып жатат. Ошолордун баардыгы чек ара боюнча адистер. Аябай чоң адистер. Алар кем билбейт азыркы жетекчилерден. Ошол эле башында турган, комиссиянын башында турган азыркы биздин экинин бири болгон жетекчиден, Камчы Кыдыршаевичтен алар кем билбейт. Алар чек ара маселесин аябай терең билет, карта менен терең билет, илимий жагынан билет. Мына ошолордун баарын тереңине катыштырып, сиз айткандай, анда чыр-чатак болмок эмес. Анда талашып тартыштан тактык жаралат дейт. Ошондой болот. Анан алар катышкан жок да. Катышкан жок, конечно, эми Камчы Кыдыршаевич аябай чоң иш жасады, аракет кылды, чек араны чечип аткан жакшы, президент аракет кылды, жакшы. Бирок чек араны жалгыз чечпеш керек да, коомчулукту катыштырыш керек да. Коомчулуктун өкүлдөрү да пикирин айтыш керек да. Агайран тиги сүйлөшүүнүн өзүнө эмес, ага чейин балки. Ага чейин жанагы комиссия ошол эле Ташкентке барганда кандай кылалы деп. Кандай кылалы деп, анан баягы кеңешип кеткен бармак оорубайт деп. Анан жана мисалы 20-октябрда жанагы жолугушуу болуп атты, билесиз да, эмеде тиги өкмөт үйүндө. Мына ушундай диалогдор болгондо мурда эле.
Ал эми Кемпир-Абадка барып митинг болгондон кийин анан шашып пушуп бийлик ошону уюштура калды. Ага чейин биз айттык да, диалог кылыш керек. Тегерек стол керек, улуттук форум керек, улуттук деген диалог керек. Сүйлөшүү жолу менен бардык маселени чечиш керек. Биз демократияны тандап алганбыз деп биз кашап бератабыз да. Тилекке каршы азыркы президент башыбызда турган бийлик ушуну угуш керек. Ушуга азыр көңүл бөлбөй атканы бул жакшы болбойт. Мына биз аксакал катары, укук коргоочу катары, баягы мындайча айтканда демократиянын башынан бери келаткан инсан катары мен айтып атам да. Тем более президентти колдоп келген, конституциянын авторлорунун бири болгон, жакшы оюм бар, президент иштесин дагы. Баягы улам эле бийлик алмашпасын деп келаткан адам катары мен айтып атам муну. Жакшы ой менен айтып атам. Бирок тилекке каршы мына кечеги баш коргоочу чарасын өрсөтпөй кайрадан калтырып койгону баарыныкын бай бирөөнү да даже жыгылып калган кызды дагы кичине чыгарып койсо эл айтат эле. Мына коем, тен соолуна байланыштуу чыгарып койду. Мына жанагы 70-тен ашкан бир-эки кызды Медетхан Шеримкулов дагы Түгөлбай Сыдыкбектин жыйынында чыгып ал киши айтты, айланайындар, айланайын. Президентке айтып бар деп Эдилбай салып кайтты. Аялдарды чыгарып койгула азыркы бийлик деп Кыргыз Республикасынын баатыры кайрылып атат. Аксакал киши кайрылып атат. Аксакал киши пикирин айтты да. Эми биз айтып атабыз, эскертип атабыз. Эми эмне кылышыбыз керек эми? Мүмкүн айланасындагы, ошо бийликтин айланасындагы кеңешчилер, башкалар такыр башка кеңеш берип атат. Анын кереги жок, андайды көрбөдүкпү, андай мына 30 жылдан бери жакшылыкка баары бир биз жеткирген жок. Президенттик башкаруу болгондон кийин кереги жок, андайлардын эч кимдин эч нерсе сурап кереги жок. Баарын бир адам чечип коюшу мүмкүн деген кеңеш берип атат. Эми ошондой болушу да мүмкүн. Мен эми аны колдон кармап алган жокмун. Тигинтип атат, бул айланасындагы деп аларды жамандоодан алысмын. Алар менен күнүгө иштешип атам, барып атам, жолугуп атам. Бирок тилекке каршы айланасындагыларды эмес, президент болобу, жетекчилер негизи бизде трагедия. Айланасындагылар эмес, элдин каршы сүйлөгөн, сын айткан, баягы өз пикирин эркин билдирген адамдарды көбүрөөк угуш керек да. Мына илгерки өзүңөр билесиз, хандар болобу, эменин кайырчынын кийимин же апендинин кийимин кийип алып, анан баягы базарларды аралап, башка кылып, жөнөкөй адамдардын пикирин укчу да, илгерки улуу адамдар, туурабы? Ушул сыяктуу эле азыр биз эле жөн эле кайырчынын эменин кийбей эле, апендинин кийимин кийбей эле. Биз күнүгө ак үйгө кирип атабыз. Биздин эле пикирди угуп койсо, баягы сын пикирибизди, сунушубузду угуп койсо, менимче жакшы болот эле. Тилекке каршы айланасындагылар эмне? Ал кызматта турат, алар көбүнчө кошомат сүйлөшөт. Бул природа, бийликтин природасы. Кошомат кылбасаң болбойт. А мындай көз каран эмес адамдар бизде толтура да. Алар биз болсо баягы пикирибизди айтабыз. Жакшы болсун деп айтабыз, оңолуп кетсе деп айтабыз да. Анан мына Нарын мырза мына өзүңүзгө да көрсөттүм, мына ушул катта, кече Аскат Райымжанович экен, Эгембердиев. Ошо жанагы Министерство юстицияга караштуу жазаларды аткаруу кызматынын жетекчисине кайрылдым. Ушу атайын жанагы кармалып жаткан 26 жаранга кирип чыгабы, түрмөгө кирип, мониторинг кылып, мен дүйнөнүн Борбордук Азияда конгресс координатору катары Борбордук Азияда түрмөнүн баарына кирип чыктым. Дүйнөнүн көп мамлекеттерине бардым, түрмөлөрүнө кирип чыктым. Чехияга, Данияга, Финляндияга, бүт Европанын түрмөлөрүн кыдырып чыктым. Мен азыр баягы бардык жерге көбүнчө уруксаты жок эле кирем, ошондой мандат бар да. Анан эми Кыргызстанга да ошол мандатты көргөзүп метсем деле болот, бирок эми өзүмдүн өлкөмө жөн эле кирип чыгайын деп кечеден бери мына кат киргиздим. Анан суранып атам, өкмөткө чыктым, юстициянын министри менен сүйлөштүм. Буларга айттырдым азыр ГСНге. Менимче ошо киргизип койсо деп атам, бирок азыр кандай болот, булар да сүйлөшүп атышат. Киргизип койсо жанагы ошол эле кызыбызды көз менен көрүп чыгайын деп атам, Ороза айымды. Кандай абалы, кандай, ден соолугу кандай. Мисалы Азимбек Анаркулович дагы ал кишинин дагы эмеси бар, баягы сахары бар мисалы. Башка Мамбет Жунус байкебиз дагы бөйрөгү ооруп атат, мына жеңем айтты. Башка жаштар ооруп аткан экен, туурабы мисалы. Ошол эле тиги Перизаттын ден соолугун сурап, булар биздин жарандар да, кой аксага менен миңдейт. Ар ким өзү пикирин айткан адам деле күнөөлүү деген болбойт да. Булар патриот инсандар көбү. Ошон үчүн булардын акыбалын сурап чыгуу мен бошоттукун эмете албайм, кийлигише албайм. Же түйүтүрмө кылганга да менин немем жок, талап кылганга акым бар, туурабы? Алардын абалын билип элге айтайын деп атам да. Кандай абалда? Анан жана таракандар эметип кетти, абалы өтө начар деп жанагы Айбек Бусурманкул ийниси айтып атат, берке башкалар айтып атат. Ошолордун да абалы кандай, баягы шарты кандай? Ушу укук коргоочу катары бар, тажрыйбалуу инсан кирип чыгайын деп суранып атам. Менимче булар ошо уруксаат азыр эметип атышат. Чото мен байкашыма караганда уруксаат бербей тургандай сезип атам. Бирок берип да калабы деген үмүтүм бар да.
эми азыр ойлонуп атса керек, мен атайын азыр жаңа эле сүйлөшүп жатам. Менимче кирип чыксам жакшы болот эле деген оюм бар да. Кээ бир маалымат каражаттарына чыгып кетти. Булар баары, баары болбосо да айрымдары, кээ бирлери төңкөрүш чын эле уюштурууга аракеттенген. Американын бир эмелери менен сүйлөшкөн, бийликти дагы кийин биз бул бийликти кулаткандан кийин кимибиз премьер болобуз дегенде да сүйлөшкөн деген сыяктуу чыкты. Мына Стан Радар деген Орусиянын эмеси бар, сайты, анан Белый парус деген сайт аны кайра чыгарды, аны басып чыгарды. Канчалык сиздин оюңузча ушул чын эле анткени жанагыдай айтылгандан кийин болбоду, биз булардын артында ким турганын билебиз дегендей сөздөр айтылбадыбы? Мүмкүн булардын артында бирөө болсо, булар өздөрү да билбей калышы мүмкүн да. Башка бирөө буларды башка маалымат берип, бир жака түртүп аткан сыяктуу. Эми сизге буга чейин дагы кичине четин чыгарып айткам, азыр дагы айтып коеюн. Мен ошо 15-inde, 14-інде болгон Кемпирабадтагы жыйынга катышкам. Ал жерде дээрлик Азимбек Анаркулович баштап, сүйлөгөндөрдү Мамбетчиң Сабылов баштап, ошол жерде бир 20-30 киши, Атахан Мадымаров баштап 20-30 киши сүйлөдү. Ошонун баарын уктум, 5 саат болду. Ошо жыйналыш болду. Ошонун баарын уктум. Бир дагы мамлекетке чагымчылдык кылган же башаламандыкка түрткөн же мамлекетте бийликти коңторуу боюнча бир аракеттер жасаган эмен уккан жокмун. Анан 20-октябрда да өкмөт үйүндө жыйналыш болду. Ага дагы ошол оппозициянын өкүлдөрү, ошол Рита да келип катышты. Ошол эле кимдер Мамбетчиң Абыловтар, Исмаил Шаштар, Абыловтар келип катышты. Аны да аларды уктум, 5 саат болду жыйналыш президенттин катышуусу менен. Ошол эки чоң чогулушта тең бир дагы бир мамлекетке каршы же башаламандык жана статьяга каршы келген нерсени айткан жок. Андан башкасын мен биле албайм, айта албайм жанагы. Эми азыр мынча камап алгандан кийин кандайдыр бир деңгээлде күнөөлөг аракет болуп атышы да мүмкүн да. Бул бийлик тараптан Актаныш үчүн. Баягы экинчи тараптан эми мен мисалы аны айта албайм. Бирок мен 2 жолу жолугушуда катышып бүт уктум. Анан берген интервьюларын уктум. Анан тем более мен ушунун көбүн дээрлик баардыгын жакындан билген адаммын да. Бекназаров баштап баарын чогуу жылда укук коргоочу катары, оппозиция катары, Аксы окуясында ушулардын баары менен чогуу жүргөнбүз. Кийин мына чыккан кыздарыбыз дагы канча менен айтышып, полемикага чыгып, тартышып, бирибизде жакшы жагыбыздан да, жаман жагыбыздан жакшы. Бирок булар мамлекетке бир жаман иш кылалы, чагымчылдык кылалы, бийликти басып алалы, кандайдыр бир радикалдуу иштерге баралы деген инсандар деп айта албайм да. Бирок жанагыдай эгерде чын эле бир башка бир күчтөр болсо, чындап эле алар өтө кылдат аракеттенип, буларды түртүп коюп алдыга, мисал үчүн. Булар аны билбейт, ошон үчүн таза ниети менен, ак ниети менен ошондой кылабыз дейт, бирок артында бир жардам берип, ушуларды уюштурууга бир нерсе аракет көргөндөр аны билгизбей жазашы да мүмкүн да. Балким анысы. Андай Нарым мырза, аны мен айта албайм. Балким ошондой да болушу мүмкүн. Бизде эле мына канча мен саясатта жүрөм, жүрөгүмөн аракет кылып жүрөм, мына 30 жылдан аштым. Бирок бизде эле убагында кандайдыр бир чоң күчтөрдүн ошо курмандыгы болуп, ошолордун айдактоосу болуп, өзүбүз билбейбиз, бирок ошолордон мындайча айтканда ошолорго кызмат кылган сыяктуу аракеттер болуп калышы мүмкүн. Бизде эле билген жокпуз, бирок чоң адамдар бизде, чоң артта адамдар бизде пайдалануучулар деле болгон. Биз пайдаланып калган, бирок биз аны билбей жүрөгүбүздөн аракет кылганбыз. Мына мен өзүм башыман өткөн элемиз. Ошон үчүн бул жерде баардыгын күтүүгө болот. Мүмкүн. Бирок ошон үчүн буларды күнөөлөгөн болбойт. Анткени булар осознанно кылган жок. Адам укуктары баары бир бузулбаш керек. Кандай болсо да. Кандай болгондо да адам укуктарын сакташ керек. Биз мамлекет башчы, президент, конституциянын гаранты катары бир айкөл болуш керек. Анан ушуларды адамдарды өтө кыйнабаш керек. Укук коргоо органдарын, сот органдары мына ушундай кайсы бийлик болсо кызмат кылып укук коргоо органдары адамдарды азыр мына ушул адамдарды Ажемидиновду, Кубан Ажемидовду же башка оппозициянын өкүлдөрүн жана башкалардын баардыгын ушундай абалга жеткирип азыр кармап турган, чечим менен кармап тургандарды баардыгын териштирип, мен айтпадымбы? Буларга өтө катуу мамиле кылыш керек. Өтө катуу буларды сортировка кылыш керек. Антпесе болбойт. Эгер укук коргоо органдарында, сот органдарында реформа болбосо, өлкөдө өнүгүү болбойт. Бизде реформа жүрүп атат деп айта албайм. Жок, азыр тескери кеттик. Азыр мына биз Өзбекстандын, азыр Казакстандын булар авторитарный режим булардын бар. Мына улам бири-бирине калтырып атат. Мына Өзбекстандан
Каримов калтырды Мирзиёевго, бул Касым-Жомарт Токаевга Назарбаев калтырды. Аякта жана Алматы окуясы болбогондо вообще ал киши да кетмек эмес Назарбаевда туура. Мына Рахмон баласына берген атат, Түркмөнстан баласына берди, Азербайжан баласына берди. Бүт бар авторитарный режим курчап атпайбы бизде, туурабы? Россияны болсо вообще айтууга болбойт мисалы. Ошон үчүн бул жерде биз дагы ушул авторитарный режим деген бул өтө чатак нерсе. Ошондойго барбашыбыз керек биз. Ошолордон сак болушубуз керек. Аларды биз кайталабашыбыз керек деген ойдомун. Бизде 4-5 минут калыптыр. Эгерде мындай кыска бир 4 минут 5 минуттун ичинде мурдагы башкарууларды алсак, Акаев, Бакиев, Атамбаев, Отунбаева, Жээнбековдун кимдин учурунда адам укуктары жакшыраак баягы сакталган? Эми эң көп башкарган мен баягы бир сөз бар канча президенттер келе берет кете берет, Турсунбай акын кала берет деген дагы ошентип айтабыз. Анча эме ретинде сөз бар, бирок эми чындыкта болсо керек. Мен эле эмес, саясатчылар барбыз да, баягы көп жылдан бери жүргөн баягы. Бирок биз канча президенттер менен иштештик мисалы. Ошол эле мына азыр жүргөн саясатчылар Топчубек Туруналиев, Казат Акматов өтүп кетти байкуш. Андан тышкары канча мына Абдыган Эркебаевичтер бар, азыр мына көптөгөн саясатчылар бар да азыр. Мына Медисхан Шерикулов баарыбыздын улуу атабыз, агабыз, ал киши да жүрөт аралашып. Биз эми президент болбосак да ошо президенттер менен иштешип келатабыз да, баары менен азыр. Иштешип ошого чейин келатабыз. Ошон үчүн ошол саясатчылар жөнүндө болуп атат да. Президенттер келет кетет, биз баягы эле калып эле алардын баары менен иштешип келатабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошолордун эң көп иштеген бул 14,5 жыл иштеген Акаев болду да. Акаевдин жаман жактары көп болду, бирок жакшы жактары да болду. Кандай кылган күндө да демократия ошол Акаевдин убагында адам укугу, сөз эркиндиги, адам укугун урматтаган өлкө, Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деген аттардын баары да ошо Акаевдин убагында жаралды да. Көп жакшы жактары болду. Аны эч кандай эметке айтпай койгонго болгон жок. Манастын 1000 жылдыгын өткөрдүк, башка болду. НПОлор пайда болду, партиялар пайда болду, КДК дүркүрөп өстү ошол кезде. Ушундай, бирок аягында НПОлорду бири-бирине кайраштаган ошол учурда байта. Кайраштырган учурлар болду. Анан эл аралык Америка баштап келип грант бере баштады, башка кылып, кыскасы чет мамлекеттер бизге келип баягы өзлөрүнүн немесин салды, баягы инвестициясын дегенде. Ушунун баары ошо Акаевдин убагында башталды. Бирок Акаевдин эң жаман жери элдин пикирин укпай, баягы өзүнүн срогун эки срогун эметпей, да 3-үнчү срокко барып, жаманатты болду. Анан үй бүлөсү кийлигишти, аялы баласы. Анан ушинтип анан акыры Аксы окуясы болду. Аксы окуясында да кетип калбай дагы иштей берди. Анан акыры мына куулуп кетти да. Анан 6 адам өлдү. Өзүңүз Аксылыктар, Шеяр Назаркулов өлдү. Мына ошонун баардыгы баягы эрден көчүк кылтыйып, үзөңгүдөн буттайып дегенде ушундай иш болду да. Анан ошон үчүн бул жагы жаман болду да. Андан кийин Бакиевдин убагында көп жакшы иштер башталган. Завод, фабрика иштеди, башка иштеди. Биздин бюджет баягы эмебиз да көбөйдү. Көп жакшы иштер болгон. Бирок тилекке каршы аягында жана заказное убийство, Медет Садыркулов, башка журналисттерге кол салды. Өлтүрүүлөр болуп кетти, туура. Анан акыры мына Павлюк эме кетти. Ошондо мына ушулар журналисттер канча сыргак абылдай баштады. Мына акыры эмне менен бүттү? Акыры куулуп кетти алар дагы. Андан кийинки Отунбаевдин убагында жакшы бир топ ийгиликтер болду эми. Ал эжекебиз кыйын учурларда туруп берди, кемчилиги болсо дагы. Сооронбай Жээнбековдун убагында дагы кемчиликтер болбой койду деп айткан жокпуз. Жана мен айтып аткан адамдар камалды, туурабы? Ошол эле вечерний Бишкек маселеси, башка маселелер болчу. Вечерний Бишкек Атамбаевдин учурунда болгон, бирок аны оңой эле чечип койсо болот эле, бирок чечкен жок. Ошондо чечилбей калды. Ажымудинов кама боюнча дагы түрдүү пикирлер, ал кишинин дагы боюнча сөз жүрүп атат да, ошо тиешеси бар деп. Бирок эми ушундай иште, бирок ал кишинин бир жакшы жери баягы өзү менен соттошкон адамдардын баарын кечип койду, баарын эме кечирим берди, эч ким менен соттошкон жок, эч ким менен эметкен жок. Ушунун иши спокойнураак болду да, жана оппозиция менен жолугуп атты, НПОлор менен жолугуп атты, мүмкүн болушунчачы. Бирок аягында жанагынтип окуя болуп кетти. Анан эң жаман нерсе мына Акаев, Атамбаевдин да көп жакшы жактары болду. Мына көчмөндөр оюну, тигибу, экономика көп жакшы, башкалар менен тең ата сүйлөштү. Бирок бир акырында ошол жана өзү менен чогуу жүргөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарын Отунбаеваны, Текебаевди баштап каматып, Отунбаеваны кууп, ушундай бир куугунтук кылып, саясий куугунтук кылып, туурабы? Артынан түшүп, кек сактап, ушундай жаман иштеге бар. Акырында мына Кой Таш окуясы менен аяктады, өзү да камалды. Анан акырында мына андан кийинки уже мына
Садыр Жапаров келди. Мына Садыр Жапаров мына 2 жыл бою Кудай берсе жакшы иштеп келген. Мына акырында могу 2 айдан берки аракет бүт баарына чоң таасирин, тескери таасирин тийгизип атат. Мына 2 айдан бери жүрүп аткан могу Кемпироваттан кийинки аракет, анан массалык камоолор, жапырт камоолор, адам укугунун тебеленип аткандыгы, иш козголуп аткан, балдар камалып аткандыгы бул президентке аябай чоң зыян кылып атат да, аброюна эшек келтирип атат. Бул бир аракет менен ушунча камоо болгон эмес да? болгон эмес да, мындай. Мурда кама бир Бекназаров, Акаевдин убагында бир Бекназаров камалганда канча миңдеген адамдар чыкты эле, билесиңер. Үзөн куш окуясы боюнча 90 миң гектар жүргөндө. Анан түптө мына Дооронбек Садырбаев ошондон өлдү. Бакиевдин убагында каркыра кеткенде кандай болду эле, туурабы? Анан эми ошол экөө тең ошол каркыра менен үзөн куш ошо Акаев менен Бакиевдин кетишине шарт түздү да. Эми азыр мына Кемпироват азыркы бийликтин мындай акыркы бийликке чоң зыян кылып коебу деген чоң коркунуч бар да. Ошону мен каалабайт элем да. Ошондой болбосун үчүн баягы кыргызда бир сөз бар, эсиң барда этегиң жап дейт да. Бул азыркы бийлик муну токтотуш керек. Мен күйгөн адам катары айтып атам. Чын житимен айтып атам. Муну токтосуз түрү токтотуш керек. Болбосо башка жол жок. Рахмат. Убактыбыз да бүтүп калды. Бизде конокто Турсунбек Акун болду. Диалог жана консолидация кыймылынын КДК, КДК ошонун төрагасы жана Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат. Саламат болуңуздар.